Украинанын көрүнүктүү балбандарын жана машыктыруучуларын эскерүүгө арналган эркин грек-рим жана аялдар күрөшү боюнча эл аралык мелдеш кечээ 28 февралда Киев шаарында аяктады. Бул тууралуу эл аралык күрөш федерациясынын сайтында маалымдалды. Анда Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова жана Үзүр Жусупбеков алтын медалга ээ болушту. Ал эми күмүш медалдарды Жоламан Шаршенбеков, Назира Марсбек кызы, Айперим Медет кызы, Эрназар Ахматалиев алышты. Ошондой эле коло медалга Амантур Исмаилов, Исламбек Орозбеков, Икрамжан Хаджимуратов, Бекболот Мырзаназар уулу, Нуртилек Карыпбаев, Алибек Осмонов ээ болушту. Айта кетсек, турнирге дүйнөнүн 33 өлкөсүнөн 600гө жакын спортчу катышкан. Турнирге 62 килограмм салмакта катышкан Айсулуу Тыныбекова финалда жергиликтүү балбан кыз менен кез келди. Анда Тыныбекова беттештин биринчи бөлүгүндө атаандашына Далыц менен килемге таза басылып, утулуп кала жаздады. Экинчи бөлүктө Айсулуу Тыныбекова керектүү болгон 4 упайлык ыкманы жасап, 9-7 эсебинде жергиликтүү балбанды жеңди. Муну менен Айсулуу Тыныбекова 62 килограмм салмакта алтын медалга ээ болду. Үзүр Жусупбеков грек-рим күрөшү боюнча 97 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, 1-8 финалдык баскычтан баштап 3 жеңишти катары менен жеңип, финалга чыкты. Финалдык беттеште анын атаандашы грузиялык Георгий Мелия болмок. Бирок ал алган жараатынан улам күрөшө албастыгын билдирип, Үзүр Жусупбеков алтын медалга ээ болду. Мээрим Жуманазарова 68 килограмм салмакта күч сынашып, биринчи күнү катары менен 2 жеңишке жетишип, финалга чыгууга мүмкүнчүлүк алды. 27 февралдагы чечүүчү беттеште ал канадалык балбан менен беттешип, аны жеңип, алтын медалга ээ болду. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча 60 килограмм салмакта катышкан кыргыз балбаны Жоламан Шаршенбеков финалга чейин жетип, финалда ирандык Али Реза Нежатиге жеңилип калды. Ошентип Шаршенбеков турнирде күмүш медалга ээ болду. Ал эми эркин күрөш боюнча 65 килограмм салмакта килемге чыккан Эрназар Ахматалиев финалда азербайжандык Али Рахимзаде менен кез келип 4-5 эсебинде жеңилип калды. Ще відіграв 2 бали червоних. Отже, ми побачимо в фіналі. Мындан тышкары финалга чыккан балбан кыздар Назира Марсбек кызы менен Айперим Медет кызы финалда атаандаштарына жеңилип, күмүш байгенин ээлери болушту. Ал эми Амантур Исмаилов, Исламбек Орозбеков, Икрамжан Хаджимуратов, Бекболот Мырзаназар уулу, Нуртилек Карыпбаев, Алибек Осмонов коло медалдын ээси болушту. І видно, що досвіду почав ризикувати наш спортсмен.